Каракулжа райондук мамлекеттик администрация башчысы Аким Кулубаев Дамир Садырбекович, Каракулжа райондук ички иштер бөлүмүнүн башчысы Шайбеков Маратбек Рыспекович, президенттин Ош облусу боюнча ыйгарым укуктуу өкүлүнүн орун басары Толтоев Эрнест Мукашбекович жана райондук деңгээлде мекемелердин жетекчилери Кара-Кочкор айыл өкмөтүнүн 2022 жылы аткарган иштери менен таанышып, 9 март күнү Кара-Кочкор эли менен жолукту. Иш-чарага Кара-Кочкор айылдык кеңешинин төрагасы Бөрүбаев Сүймөнкул Эркинбаевич жана мектеп, бала бакча, ФАП жетекчилери менен бирге жергиликтүү тургундар катышты. Кара-Кочкор айыл өкмөтү жыл жыйынтыгын чыгарып, 2022 жылы аткарылган иштер боюнча маалымат берип, жергиликтүү тургундардын суроолоруна жооп берди. Айыл тургундары таза суу, айыл чарба тармагы үчүн күйүүчү май жана дыйкандар үчүн жеңилдетилген нассия боюнча ар кандай көйгөйлүү маселелерди райондук жетекчилерге билдирди. Иш-чаранын акырында Кара-Кочкор айыл өкмөтүнүн социалдык, экономикалык жактан өсүп өнүгүшүнө салым кошкон жергиликтүү тургундарга Кара-Кочкор айыл өкмөтүнүн ардак грамоталары тапшырылды. Кара-Кочкор айыл өкмөтүнүн 2022 жылдын ичинде аткарылган иштер боюнча маалымат. Урматтуу бүгүнкү жыйындын катышуучулары 2022 жылдын жыйынтыгы менен айыл өкмөтүнүн социалдык, экономикалык жактан өнүктүүнүн туруктуу тетиктерин камсыз кылуу жана калктын жашоо деңгээлин жогорулатуу багытында айыл өкмөтүндө бир топ иштер жүргүзүлдү. Кара-Кочкор айылдык аймагында 3 айылда 2015 кожолук 9126 адам жашайт. 3 мектеп, 4 балдар бакчасы, 2 үй бүлөлүк дарыгерлер топтору, 1 ФАП, 2 маданият үйү, 3 китепкана жайгашкан. Мындан сырткары 20 соода түйүндөрү, 3 кызмат көрсөтүүчү жайлар жайгашкан. Кара-Кочкор айылынын аймагында жалпы аянты 5630 га, анын ичинен 220 га кайрак жай фонду, 188 га сугат, 1025 га кайрак, 1230 га жай, 224 кайра бөлүштүү фондунун жерлери ФПС жана 070 га муниципалдык жерлер түзөт. 2235 га жер үлүшкө берилген. Анын ичинен 224,2 га сугат, 1079 га кайрак, 932 га чөп чалдырылды жерлер бар. 2022 жылдын жыйынтыгы менен айыл өкмөтүнүн социалдык, экономикалык өнүгүүсү боюнча айыл өкмөтүнүн ички дың продукциясы 159 миллион сомду түздү. Анын ичинен айыл чарбасынын ички дың продукциясы 153,9 миллион сомду түздү. Же жалпы ички дың продукциянын 105,3% түздү. Өнөр жай 5 миллион 100 миң сом болуп, жалпы анын өкмөттүн ички дың продукциясынын 107% курулуш тармагы боюнча 122 жылга жеке атуулардын курулуштары 29 миллион 355 миң сомдук иш аткарылып, 2021 жылга салыштырмалуу 104% түздү. Айыл өкмөтүнүн аймагында өнөр жай продукцияларын кайра иштетип чыгаруучу ишканалардын үлүшү 2022 жылда 3 миллион 308 миң 700 сом болуп, өткөн жылга салыштырмалуу физикалык көлөмү 105% түздү. Бугдай уну 777 тонна аткарылып, 135,9%га, эт азыктары 910 тонна аткарылып, 101% аткарылды. Андан сырткары таза суу 105% аткарылды. 2022 жылы айыл өкмөтүнүн аймагында 2 тегирмен, 1 жыгач темирүүчү пилорама, 3 таза суу чыгаруучу насостор элге кызмат көрсөтүп, 3 миллион 308 миң 700 сомдук иш аткарылып, 2021 жылга салыштырмалуу 105% түздү. 104 миң 200 сомго ашыкча аткарылды. Ал эми чекене товар жүргүзүүдө 2022 жылы 9 миллион 564 миң сомдук жумуш аткарылып, 2021 жылга салыштырмалуу 102,4% түздү. Же 227 миң 100 сомго ашыгы менен аткарылды. Айылдык аймактын инфраструктурасын өнүктүрүү
жана социалдык объектилерди жакшыртуу максатында 2022 жылдын ичинде 7 миллион 904 миң сомдук жана 18.240 доллар инвестиция тартылды. Анын ичинен 5.362 сом ички инвестиция. Ал эми Эмират кайрымдуулук фондунан фондун Гейтс тарабынан 18.240 доллар же 1 миллион 550 миң сомдук жана 2 миллион 552 миң сырткы инвестиция тартылды. Тактап айтсак, чет мамлекеттик донорлордун эсебинен төмөндөгүдөй иштер жасалды. Астава коомдук бирикмесинин тарабынан Каракочкор, Сарыбулак айылдарында ичүүчү таза суу реконструкция болуп, Ас-Сафа бирикмеси тарабынан 2 миллион 552 миң сом, ал эми айыл өкмөтү тарабынан 448 миң сом, жалпы суммасы 3 миллион сомдук акча каражаты жумшалып, эл таза суу менен камсыз болду. Ал эми Аккая айылына экинчи этабы болуп, коомдук фонд аркылуу суу чыгаруу үчүн аракеттер көрүлүп жатат. Ошондой эле Аккая айылынын эли үчүн фактын жаңы имараттар түшкөн. Ушул имараттар азыр ишке киргизүү алдында турат. Бул фактын ички инвентарларын мына көрүп турасыздар. Мына диван ички болгон жабдыктардын баары жогун айыл өкмөтүнүн эсебинен алып, короо жайлары мына тосуунун алдында турат. Кечээ тракторлор менен барып, короо жайларын тосуу иштери жүргүзүлүп жатат. Мында да Ас-Сафа бирикмеси тарабынан 2 миллион 552 миң сом, ал эми айыл өкмөтү тарабынан 448 миң сом, жалпы суммасы 3 миллион сомдук акча каражаты жумшалып, эл таза суу менен камсыз болду. Жана Аккая айылынын ички этабы боюнча коомдук фонд аркылуу суу чыгаруу аракеттер бул жерде көрүлүп жатат. Ал эми мына айыл өкмөтүнүн жергиликтүү бюджетинин төмөндөгүдөй иштер жасалды. Бул жерде суга тармагын жакшыртуу максатында жана эгин талааларын суга суу менен камсыздоо үчүн Кичи Моңол каналынын 15 километр аралыгы тазаланып, жергиликтүү бюджеттин эсебинен 35 миң сом акча каражаты айыл аймагында өзгөчө кырдаалдардын алдын алуу жана кесепеттерди жоюу боюнча сейрелтүүчү каналдарды тазалоо үчүн 150 миң сом акча каражаты сакталган. Андан кийинкиси Аккая айылындагы жаңы бүтүрүлгөн факт инвентар алуу үчүн жана фактын айланасын тосуу үчүн жергиликтүү бюджеттин эсебинен 146 миң сом акча каражаты берилип иштетилди. Аккая айылындагы арпа тектер жаңы конушуна кетүүчү жолго 140 миң сомдук шагыл жергиликтүү бюджеттин эсебинен төгүлүп, жана Ош ПЭС тарабынан электр чубалгулары тартылып, трансформаторлор коюлуп, электр жарыгы менен камсыз болду. Азыр Сарыбулак айылындагы Төбөрүк участкасына кетүүчү жолдор оңдолуп, айыл өкмөтүнүн жергиликтүү бюджетинин эсебинен 100 миң сом акча каражаты жумшалды. Бул мына көрүп турасыздар, азыр мына фактын ичиндеги эмгектер бул баягы Ош ПЭСтен келген трансформатор немелери, ал эми наркы үстөк жолдорун оңдоочу жолдун немелери оңдоп жаткан учурлар. Каракочкор айылындагы сел өтүүчү атайын арыкталды. Селдокту оңдоп түзөө иштерин уюштурууга Ош областтык өнүгүү фондунун эсебинен 1 миллион 984 миң сомдук долбоор өткөрүлүп, ремонттоо иштери жүргүзүлдү. Мына өзүңүздөр көрүп тургандай, мына жердеги селдоктун үстүндөгү ушакенин жанындагы немелерди оңдоп, былтыркы кооптуу жайларда ушундай жолдор менен азыр реконструкция оңдоо жолдору жүргүзүлдү. Каракочкор айыл өкмөтүнүн 2023 жылга аткарыла турган иштери Каракочкор айылындагы Каракочкор жандандыруу жана калыбына келтирүү борборуна ажаткана жана септик куруу айыл өкмөтүнүн жергиликтүү бюджетинин эсебинен 200 миң сом. Сарыбулак айылындагы балдар бакчасына кошумча курулуш куруу бюджетинен 200 миң сом. Каракочкор айылында жаштар үчүн спорт зал куруу
Azır spor zal jok bolgundan geçek жаштар менен чогуш болуp ушул айылга жаңы заманбап спор зал курабыз. Жергиликтүү бюджеттин эсебинен 700 000 сом, айыл жаштардын демөөрчүлүгүнүн эсебинен 300 000 сом, жалпысы 1 миллион сом акча каралып жүрөт. Каракочкор айылдык аймагында флаг шток орнотуу демөөрчүлөр тарабынан 3 миллион сом каралды. Айыл өкмөтүнүн жашоочулардын жеке турак жай куруу үчүн жер участок берүү жагы азыр жакын арада бул иштер башталат. Себеби бул азыр трансформацияга жерди берүүгө токтом келген 13 январда. Каракочкор айылына 40 гектар, Сарыбулак айылына 15 гектар, Аккая айылына 15 гектар, жалпысы 70 гектар жер биздин Каракочкор айыл өкмөтүнүн 3 айылына трансформация кылып, мына калкыбызга үй турак жай салуу үчүн таркатуу алдында турат. Көңүл бурганыңыздар үчүн мен ыраазычылык билдирем. Менде болгон 22 жана 23 иш-чаралар ушул. Сурооңуздар болсо берсеңиздер мен жооп берсем. Ана үнді жатыр, Каракочкор боюнча суга терилди. Ошо Союз турак тарабынан бери казылды. Өкмөт тарабынан деле, эл тарабынан деле казылды. Эми элдер өзүнүн улай жерлерин казып атат. Эч кандай иш-чара колдонулбай атат. Туруу же натуруу ушулар. Шуга жооп берип койчу. Ооба. Буга жооп берем. Бул мына ички Моңгол каналынын өзүң билесиң, сенин аркасынан башынан баштап этегине деле тазаланган. Мына неменин өкүлү отурат. Моңгол каналдарын айтып жаткан жокмун. Каналдарда бу жерде дагы мына талай айылбашым турат. Мына айтылымдын үстүнөн 70 жерге суу жетпейт. Эгериңизге суу барбайт деп өзүңдө атты минип кеткенде алып ошол жерде жүргөн күндөрүм болгон. Экөөбүз учурашканбыз, сүйлөшкөнбүз дагы. Ошол жердеги өзгө баягы каналына чейин барганбыз. Баягы сага неме латор алып бер, мен мына жерден суу чыгарам дегенде, сенин өзүңө 15-18 миң акча берип, өтүнүң алып. Жок, токтоп тур. Мен башынан айтып кетип атам. Булмага айтып кетип атам мен ошону. Болгон иштерди мен сага катарынан айтып берейин деп атам. Болгон иштерди көрүп турат. Анан кийин, одан кийин ол сууну чыгарды, рахмат. Адам кийин мына Айтмамет ака келди, дагы биздин жерге суу чыкпайт деп былтыр эле. Айтылымдын үстүнөн баягы Кичи Моңгол каналынан 35 миң азыр чыкты. Талайдагы турат. Ана Полон турат депутат. Ошолор барып казып, турбаларды коюп, баягы неменин үйүнүн үстүнө сууну түшүрүп, жетпеген жака сууну алып барабыз дешкен. Жогорку жакта баягы суу кеткен канал барбы? Айлампадагы дагы немене иштебей калган экен, иштен чыгып. Ол нарага кетип эле, бул аракка суу кетпей, талдар куурап, талдар түшүп, арыктар казылбай калган экен сен айтканда. Мына былтыркы. Адам кийин Айтмамет акалар мына өздөрү барып ошол жерде жергиликтүү калк бар, тазалап суубузду чыгардык деген. Мына Айтмамет ака болсо азыр туруп айтат да, Айтмамет ака жок экен. Сага айтып берет экен болду. Мен көрүп атам бар. Ошол көрүп билип атсам керек. Барып көрүп, мен ошол ошо сен айткансың, сен айтып, берки латокторду коём деп, мына жактан түшүрсө болот. Ошол жерде жеринде жүрүп көргөнүбүз чынбы? Барганбыз да. Бар. Таза суу боюнча азыр бул 100% ишке кирген, азыр баштык 95% бүттү. Мына кечеки да Аманбай менен бишкектен сүйлөшүлдү. Мына жерге насос коюп, аянда неме отургузбаса, азыр сууну чыгарсак, эки жака бөлүнбөй калат экен. Азыр бу жерде насостардын бөлүнбөгөн кичине каражаттары керек болот. Бишкектен келип, мындан күн ачылса, улабыз деп, эки жыл мурда сүйлөшүлгөн бул иш. Бул насосторду коюп, баягы эсептөөчү жабдыктар менен койбосо, сууну чыгарып кереги жок экен. Ошону койгондон кийин азыр пус кылганбыз, былтыр күздө бир жөнөттүк го сууларды. Мына биздин Сарыбулактагы Тобөрүктөн суу аты менен чыкты, мына Ашмакабекке жеңишлекке. Чыккан суу. Бирок немелерге кой. Ар бир көчөгө жеткирберимизде таза суу. Жок, таза суу ар бир көчөгө жетет. Себеби биз мына чыгаргандан кийин сууну анан кийин кое беребиз, анан баягы
Karabaşoğlu'daki çoğu jaktaki yollarının daha çoğuna sular çıkar. Bir çıkarttım, toplattım. Yok, oşanlar tutmayın, oşanlar. Parti çizgisiyle oturayım mı? Mahallede Taşkolat'ın büyüğünün altına Arap gelgende oşanlar mahallede ana zikrekat cezertular. Men aytkamca, sizler Xudaydı da aldı atasınlar, eldi de aldı atasınlar, Arap diye aldı atasınlar. Mahallede sayız uağındaki su tütüklerini nasos koyup çıkarıp atasınlar. Biz jakat tepeydi at su deyip aytsam, koyaptır, 3. etap olur dedi. 3. etapta akçı karalat dedi. 3. etap olmuş öyle turdu ketdi. Gelmeye anan giydi, emniye oldu o şokçu. Su dedi, yolumuzu kazıp taşlardı, yolumuzu burada hep temizlep yürüyoruz yani. Oşan 3. etapında geçen yüzde karcağının altında, senin düğünün altından öttün de gazı traktörler. O Taşkaya'da var. O Taşkaya'da o şeyden gittim. Ben traktörlerime ben yürüme gergizipler, ben bir yağmurda o yerde çum olmadı da varganız. Traktörlerde kuyuya gelirken yapışıyor, vuruşuktalar. Keyin traktörlerde ap gelip bayrağı ananın öteminden caldıravadı. Tekasa yetkizgenmiş. Yok, ben istenen su açar çıkartmış onu aytacağız. Biz su verip ağzı atmayasın. O şu olmayan aytatan, su çıkmaysa anayın su verip ağzı sen aytırsan. Ben hazırlıkla düşündürük ettim. Nerede nasoslu koyup, polunun boşluğunda işletip, bir yada su tepkenden bir yana gidelim. Ana su var, ona caz geliyor da, geçen suyla şutta otar demem. Onu bile aytlarsınlar. O şunun uzman dağılırım, anneleri su getirir, rezonla su tortup ayda yüzde gelirsinler. Buna o şuradan beri bincil öttüm. Yok, ayda şey, o şu karacaklarda uağında gelirse ben çöktürümünü alalım. Ne oldu kadar? Oşalar aytlar kişiler, oşalar çöktürümünü alalım. Asker, gelir, koyuyor, gündüz dört, ana barak. Kuruluk hakimlerin var, musul diyorlar da, Karabatlar dalsın canında. Ya toplarsın. Karabatı var, ailenin canında Karacıraş'ta musul sen görmezsin ha. Dağlı cansın buralar gerektiğinde tadırla koysun. Keçe yok, mülderini tadırlarsın, gördün. Hem oşa talakla cevap vermek de, narlarında kanal olsa, bercanında sentral bir cevap olsa, Jıdırağında bana malumat verirsin. Durum kaçan tıklasına oşa diyeceğim, Karabaç var, rayon boyunca musul kanatlık var mı oşa diyeceğim. Karabaç'a aile hükmet boyunca. Yoldan ötürünün bari taşlarda oşa diyeceğim. Yemin ediyorum sana. Sen o şehirde belirli olgansın, burada hakim öldü. Çok oturmamız Musul'un üstünde. Oşanda senin işin Oşanda ayakası var, kimdin Allah oldu, bunu Cıdırağız. Evet, Cıdırağız diyen yok mu mesela? Yani ciğer tağıp, ciğerde tağıptır olan Cıdırağız. Bu azı Musul'a sırasıyla tağıp Cıdırağız'da çok olur. O şehirde sünnet şunu kaşarlap, tost bergine çok dönüldü. Kaşarlap tostuk, azı elimliğiyle tertipe geldi o yer. Kalite koyup, Görsöktü. Aynı sonra bitti. Sizde başkan adamlar oraya sürüyor. Bire sürüyor. Ben senin kanıvadan, ben çalışıyorum sana bak. Yüzünde oturuyorum. Ben kaldırdım İlger'den 15 yıldan beri Kötörgöl'den düşünülür, vaproslar var, her zaman bilesizler. Kaç yıl çoğunluş kolunda düşünür, Musul'da aytar, Su'la aytar, düğünün altından su çıkar. Bercuk var, kudağa şu. Abi yok. Bunun da çoğu şeylerde bu ayıcı cümlelerine söyledi. Şimdi şunu çıkartayım gelsene. Bir temiz olsa kendi çarşı. Öde kadar tepe et su. Çılarını görmüyor. Tepside yeni konun boşuna su koyduğunda söyledi. Savuklu ne yapıyor var da? Estağfurullah ayağını kurun oğlum. Ratorunda Barcıoğlu'na 2003 yılda laboratuvar işleri modelini okuduk. Bir şey protokol gezdir, bir boyutan bir söz açtım. Protokol neyinde bir söz açtım. Yakında 80 yıldır bunun soğuştu, Atamek'ten soğuşun bitkiyordu, 82 yıllar diyeyim bunu. Alem bizim Karabaçkol aile hükümetinde 3 ayda bir istedik yok. Atamek'ten soğuşta kaçıp gelgenler için. Bizim ballar iyi aytmay bu işi.
Bizim çoğunlukla soğuşka bargan emes dedi. Bırak şunu içine gömül kurup akça bölüp içine boş koyarlar kesin iş yaramlar. 80 yıldığına 9. May'a kaçta oşanda 1 yıl 8 ay vakit barken oşanda mümkün mütüp kadar yani. Şunu bir karıp mekenlerine söz ayetinde turat. Anında bir sözüm var. İçki işler ministri var barken bucaklar. Bizde buna tratuarda ayıttırayıp bunun yakında olacak. Bir öte gerek oldu tratuar. Sebebi şu ayettin başından başlap şu yerde gayıldalar var çoğu mektepte okuşar. Mektepte çoğu varışar. Jolun kullananın var jolları görüp turasızlar. Bola teker. İçki işler tarafından gayet tarafına ayıttım diyor turatta sebebi şu yere gelip bir mektepin canına kişilik ölümler bulup dursa. Öte katıldanlıkta gelip otup maşınlar. Bu da yine sapta otur. Çıldığına çıkar. Şöyle söyleyeyim. Урматтуу туугандар, саламатсыздарбы дагы бир жолу Каракулжагынын айлык аймагынын тургундары. Эми бу жерден бүгүн келгенибиз айыл өкмөтүнө отчет берип атат. 23-жылга кандай пландарын, кандай истерге айтып берип атат. Бүгүн жалпы райондун жетекчилери, ар тармак жетекчилери бар бу жерде. Ошо кандай суроолор болсо, электр тармагынан жагыбы, больница жагыбы, билим берүү жагынанбы бүт жетекчилер бу жерде. Ошондой эле азыр бүгүнкү жыйынга алды айтылып кетти. Ошо облустук карамыкты өкүлүнүн орун басары Толтой Ферис Мукашбекович да катышып атат. Биздин райондун прокурору Кубатбек Азманбекович, ошондой эле райондун ички иштер бөлүмүнүн жетекчиси болуп туруп, ротация жолунда Шайбеков Марат Рыспекович дайындалып жаңы келип атат. Ошондой эле ошол кайсы борбоо жагынан да суроолоруңуз болсо берсеңиз болот. Эми бир очередь менен сүйлөшүп бири-бирибизден талашпайлы болуп, жаңы эле ошо айтып кеттиңиздер. Şu estelikler boyunca en tur aytılsa, her bir ayrılışta var. Aksakal, çünkü aksakal. Şunu İsa Fakir'miş. Sizden ne bilmişler? Oşonun bir bizi karacatın karak görübüleydi. Her bir ayrılışta bir estelikler var da. Şu yoldan bir çoğunluğu var. Şu baldarga patriotun jaklarında jakşı olabilir. Анан тротуар боюнча айыл өкмөтүнө айтып кетти. Жылдын башынан көз чогуу барып туруп ошо министрликтерге кирдик. 2 километрде буюрса көпөрөсүп айтты. Буюрса эми көрүп атабыз да. Кар жааган сайын балдарыбыздын баары көчө менен баштайт. Анан урматтуу Маратбек Рыспекович, эми билесиз ар бир районубузда ошо эртең менен экипаждар ушу мектептердин трасса жактары болуп калса, ошону бир сүйлөшкөнбүз. Çektemeden geçişine karap koysun jakşı olur. Эми берде айтылып аткан, берип аткан суроолор бар, талаптын баары протоколго түшөт. Протоколго түшкөндөн кийин жалпы ошо жерде тиешелүү мекемелерге аткарууга берилет. Кийинки суроолоруңуз болсо айта бериңиздер. Mende bir sıra var. 2018 yıldan beri bizge ülüşüzge gelgen narıktı bir basmalı alıp koyuyor. Bundan aile hükümeti uşanda nemi olup duran, yeratisi olup duran. Aile hükümetin özünden ayrıldım. Bana gibi bunlar ondurayım'a ayrıldım. Prokuror'a ayrıldım. Anam bunlardan işte çıkmadan prokuror milisa cennetler milisa olsa her şey indi de koy. Şunu ben tinçe oturbay. Daha İskil'in kabul almadan keyin gubernatörge vardım 2 yolda. 2 yol 2 gubernatörge vardım. Onlar zamına yönetet, zamı davrasına yönetet, oşantıp gelip çeçilmedi. Anan Cadağan'dan keyin mensiz işteke kılalmayışına ketken hükümet oşanda dedi de oşan işteke kılalmayla giriyoruz. Yeni narızım birincisi suçum. Bizden ülüşüzge gelgen arka terekliği algan, kaşamının karmı algan, yemize kazganga mümkünçülüğümüz yok. Tereklerini almayın, tereklerini alsa da birbirinden kazıp su çıkarıp alabilir. Gözüme ayıptı, alıştırıp koyayım bak. Geçirip göster. Ben Cazlıo'da tatlı gördünüz. Cazlıo'da. İkinci daha bir mesele. Geçen evde ben elektriklerge kişi yolu girdim. Bunu hatta fermer çarvasına verilgen 7 hektar yer vardı. Oşa yerge su çıkaranlar yine alırdı. Yani yakında kanadının üstünde. Uşuğa kanday yardan berettep buğa sıra vergeni geldi. 3. sıra. Buna geçe memleket tarafından büyük cumay gelgene traktörlerge. Ana Cenabı
Petrol'un degen yemeğe zapravka buyurgan eken varsa zapravkada nasar sanar keken traktörler yürüye attır. Bu traktöristlerden bana aytıp dayındagan işi. İkincisi traktörlerin zaptası kımbat bolup kıynalı atağılığız dedi. Traktöristlerin ola aytkanları gel algan çok yolda aydı o da oladı. Ben aslında sıra boyunca geldim. Elektrikler kanda bir mağa jardan beri jet elektrik yerde su atkılıp koysak menin aşkarı elge payda oladır da. Dekor ayında tekstilin İçilge болады. içinde болады. Yani gede senada microbiologический показательдері gede талапқа жооп бербей калып. Ал боюнча да айтып Ешкіміз керекті Азербайжан үкіметі менен елдің ортасындағы таза су мәселесі бойынша қарым-қатынас көріп отырсыз азыр өзүңүз. Суроолордон улам ачык токтоп. Ошон үчүн ачыктап айтып коем. Мына сиз мамлекеттик органдын өкүлүсүз. Ошол сууга, санитардык талаптарга жооп бере турган, көзөмөлдөй турган, мониторинг жүргүзө турган орган сизсиз. Азыр элге айтып коюңуз. Ичсе болот таза сууну, бирок айрым жагдайлар боюнча кошумча bekendөө иштерин жүргүзүш керек деп так айтып коем. Ошон үчүн Исаак мырза, бул киши айтты, мына элдин алдында жүзүңүз ачык болуш керек да. Элге убадаңызды берип коюшуңуз керек. Туура, эмне себептен болуп атат? Каражат жетишпей атабы, башка себептер барбы? Ошону ачык айтып коюшуңуз керек. Баягы сууну күдөмүр кылбайчы. Tuttureme, Allah'ın sorularına götürsün, Allah'ın sorularına. Ayın Çarva Departamenti bu geldi mi Ayın Çarva Departamenti? Petrolün boyunca soru oldu. Mikrofonu da alıyoruz. Sağ olasınlar. Uşağa bu yılkı жылы sizlerge demeden 5 tonna sayarka bölündü. Былтыркы деңгээлде былтыркы ошол шартта ала аласыздар. Ошол деменин этегинде расчет düşөтү бар төгө турган. Мат резервге төгөсүздөр. Ал жерден 100 литрлик талонду берет сиздерге ар күнөсүнө. Келип мына биздин петролимден аласыздар. Эски петролимден азыр сиздер бүгүнкү күндө ала элексиздер ушуга. Мына каяктагын айтып атат мен билбейм. Varıp böyle traktöristler aytmadan. Bunu men traktörist emesmiyim. Ya petrolümga neme alıp koygan eken. Bu cenabına en naçar. Seler kalı asır alı söyleyip yer mahcup tuttu. Kölöylü desek kölöp koyatırık dedi. Tonladan kölöp koyatırık. Алган казаны иштешкен. Былтыркы жылы мына алыштырып. Дайлалы, эми аксакал абамыздын сыйырман көргөзөлү. Абам өзү суроосун так айткан жок. Мына элдин оозунда трактористтер ушундай маселе болуп атат деп гана айтты. Сиз абанын жемеде белгиле. Сиз болгон тагы жооп берип коюңуз. Канча тонна берилди? Сапатына сөзсүз түрдө маани беребиз, карайбыз. Еще бул айыл өкмөттө ала эле экен аба. Kaçar mı sanarken? Allah bilir. Bekar hafta dövüldü. Sonunda hafta dövüldü. Ne olursa vatandaşlar. Daha kaç soru oldu? Res boyunca res. Res var mı res? Res yok var res. Таза су боюнча суроо кетип атат таза су боюнча бул таза сууда чындыгы аксакалдын айтканы туура. Себеби резервуар тазалана элек. Резервуар 10 жыл 20 жылдан бери жаткан резервуар. Ага суу куюп берил. А бирок ошол убакытта алгандагы суу сөзсүз пыр-пыр чыкканы чындык. Аны бардыгыбыз менен аны санап станцияда биз текшерип турдук. Санап станцияда мына азыркы ассалам келип заключение алган жок. Туганда муну ачык айтам. Ал заключение алып булар берип анан кийин суу беришти. Ал айлыкны бүтелеткен чим бүтелек сууңуздар. Бул сууну пока убактылуу гана өзүнүн мурунку гана скважинадан чыгарган суусун берип турат. Ал эми тиги курулган суу бүтелек. Себеби биз азыр биздеги жагынан түзүлүп, мына ошо коомдук уюмдар менен толук ошо суу системасын толук бүтүргөнгө аракет кылдырып атабыз. Толук бүтүрөсүн, толук неме кыласың деп. Себеби акча каражатты бул жерде арабтар келет экен.
her bir bayağı baylardan toptalatken. Milyon tiki, oşentik gelip durulan baştalatken. Hangi ilgisi berse veretken, vermese çok değil, akçası bakıp duruyor etken. Oşentik. Sanmışlar var, aydın konuları. Bir yerden mındak, eğer de yer sizlik olup, basıp alğanlığı turuz, bir yer iş kozgoş gerekedi. Şurası saytı otas, burada prokuraturaga kaydırılan, manlar ministraga bergen, ministrar cevap koyu dep. Men önce anın oğlunda da dokument var boş gerek. Negize mizan boyunca yer talaş, eğer basıp aldım sizde de dokument, sizde de dokument boluşup turgan bolup olsa, anda bu sotar kılıç çeçiliş gerek. Çoğusu arasınızda bir verseniz bizi karab görüyor, karab gördüm. Eğer de basıp alındığı çın bolsa, anda alan jopurçuga tartış gerek de, o şey. O ortakta, o meyğadağı emas, soğuğadağı emas. O basıp algan şey. O özünce kaşa karma olgan şey. Men dokumentlerim bana bari. Yani o şu kağıt verirsen karab görüyorlar. Özü Uşak'a aytganda bu 2017'den beri bu kişi yazgan tereklerin aldığı 17 baka tereğini alıp vermede 3,5 gün algan. Bunlar yerinde kötek inspeksiyanın balları hem gelgen o yerge. Organın balları hem bargan. Prokuraturalar bargan. Bari çok görüldü. Bu yerde bir Bakıt Düşeyip degen aksakal ilgeri bir жерди özдөштүрүп, o жерге bak kılıp kaşa kılırlar ekan. 18 sotik jeri. Onların aldığında bu aksakaldın dağı ekönün ülüş yerleri var. Ayerge bular ülüş yerlerine bedeye gip, nakaya gip işleşetler bunday kaşalat tosu olur. Al жерге barıp su çıkpayt, arığı çıkpayt, su yok, su tevelep jeter. Çirip kete da bedeleriz, bak görseňizler durur. Anam gelen bul birine çeşitli. Öyle bulduk da masal o. Öyle algan. Bir yaktaki baka tereği var, 20 terek. Buna arıktın, iki arıktın demesinde ekip koygan da bu. Oşol arık iki terektin ortasından ötüyor. O yerden bizge su jetpeydi, o tereklerin kıysa, o yer arıklarda çoğuyup bassap, anam bizge su genleri jetip aladı degen. Masalemde Su jetebiyoruz gibi. Бұл жерге келген қазір экотек инспекция мезгілінде. Ал жерден су кеңірілі өтеді. Ол оны бұлардың ескі жарасы бар екен. Ол сөзді айтпа. Себебі келіп жараштырамыз, су өтеді, 6 айда тос olan кіші бақыт екен. Мына қашам озу тұрады дейді, жиріп суыны бұра берсін дейді. Жоқ дейді, бұл қырқыш керек, қашаны сапсам атыш керек дейді. Alan hem özlerinin ilgilentiden özlerinin ölçüsüne diye verken ayı böyle olsa ekan bunu konuş jarasına var. Sen ekonomesen barganda da Avanda söz saçma söylüyorsunuz sırtqa çıkandan keyin so'rovlarga beraverdim. Da hurmatlı oturganlar. Mınday nima desek bo'lmaydi. Mınday konkretini so'rab o'shaning javobini yo'q. Men buna жерде саламаттарым мына Карабачко, Сарбулак aka ошол эки делегат болуп барып келгенде мен ошо делегаттын бирөөсү мен. Мен ошол жерден жазып бер дегендерди жазып берип, анан жазып жанынан мындайрагын мен өзүм бир 4 суроо бердим. Реабилитациялык центр ошол түзөлгөн. Ал Ошко курула турган болду. Ошол 3 областта гана жок экен баягы Орду балдардын центри. Анан кийин немени билесиздер, мына молоко перерабатывающий завод дедим эле, ал уже Карагөзкөргө курулуп атты. Аккалыкта жанагы сүттү баягындай кылып сатат деп айттым эле. Ошо да жакшы, ушул жерге эгерде ошол өтпөй калган сүттү ушул жерге алып келип сатат экенбиз анда. Центрге курулбаса. Анан мен ушу бир нерсени айттым. Ушул эми өзүмдүн 5 гектарым эле дедим да, ал менде гектарчылар бул неме боюнча 80-ci жылдардан бери келген жаңа толтура экен. Міне азыр неме отурса керек, Ильич Тоғай. Кыскасы немени мына жердеги мурдагы жетекчине айттым. Ака ушуну айтсам болот десем, айтса болот деди. Ошол немем уже ишке ашты куда калса. Ошол 80-ci жылдары эгилип калган багында теректей болуп багында жакын ептеп көчөктү түгөтүш үчүн эгилип калган экен. Азыр уже урукка куда калса быйыл болот деген неме бар. Ишеним. Себеби уже багында ошого чейинки номерлер уже иши бүтүп атат да. Ал бир эле бизде эмес, бөлөк жерде да бүтүп атат. Анан менин берген суроомун бирөөсү ишке ашпай атат да. Мына таза суудагы ишке ашып атат. Мына бул неме дедим эле. Мына жерде урматтуу жетекчилер отурат, мына элиталары. Сиз представитель экенсиз Оштон. Ушул
Bizde Akkuya'da bir жанагы дейкан чарба деген неме бар да өзүнчө. Аны мен бул эми бир нече жылга берилет экен да. Дейкан чарбаны алып ич мүмкүн эмес экен, ал курултайдын эле бир сүйлөп коюп, аны төтүп жаптырып коюш. Мен bir нерсеге айран калам да. Эми дейкан чарба болуп алды. Ошо дейкан чарбанын жетекчиси этилип отурса керек. Мен лично ошол aka-укелерим болот ошол. Анын жер статтан немеси жок. Мындай логический. Байкасаңыз, каттоо жок. Bir mezgilde açkan, 30 гектар, 40 гектарды алған, анын иштерсе дагы баягындай неме этпейт, же налог төлөөсү, же статта жок болсо, эми логикага туура келбейт. Ушуну мен ушу былтыртан бери, мурдагы жылдан бери айтып, ошол бул дейкан чарбадан бөлөк иштекени билбейт деген сөзгө кондум өзүм дагы. Анан мен ошол жерде да айттым, президенттин астында айттым. Жолдош президент, ушул бир, даже немеге дагы айттым жанагы. Ушуну дедим, ана биздин прокурорубуз жана акамыз Зулушев акам дагы ошол Улуттар Советте болгондо дагы ошондо дагы микрофонду өчүрүп берди. Анан азыр дагы айтып атам дедим. Анан кийин беркил КГБ акамды дагы кошуп айттым. Ушул экөө киришчи ушуну күтөт эле. Негедир ушул дейкан чарба азыр башталган жок да. Мага кагаздар келди, Ошко центр ачылат деген. Бир Токой боюнча уже ишиңиз жүрүп атат да. Эки ушул сал торможение болуп турат да негедир. Ушул логика туура келбейт да, мында ойлосоңуздар, мына жетекчи. Туура маселе коюп атат. Бул маселе боюнча бул жерде жер адиси да турат, өкмөтү да турат. Бул маселе боюнча биз жыл баштан бери ушул маселе боюнча карап келатабыз. Дейкан чарбаларды 94-жылга чейин алышкан действительно. Анын ичинде Каракулча совхозунда да, Каракулча айлык да бар, буларда да бар да. Азыр буяга айтып аткан, Тентимшек айтып аткан 2 айлык бөттөк бар. Мунун мыйзамдуу жагы, текшерип берүү жагы мына прокуратураларга берилип атат. Туурабы Ибраим прокуратурасы тактап, кимге качан берилген, качан алган, жанагы дейкан чарба качан түзгөн. Булар түзүлүп иш алып барып атат. Действительно налогто барбы жокпу, ошентип түзүп алышканда 2 айлык бүтө биз районда. Карабачкордун өзүндө бар, секелекти талашып атышат. Азыр Тентимшек айтып атканда ошол демелеп атат. Прокуратурага бул тизмелерди такталып берилип атат. Прокуратурага берели деди. Анан эле жанагы 309 боюнча ошол 50% бөлүнгөн, бул боюнча актылашып бүткөнбүз. Түзүлүп 3 жылдык мөөнөтү бар өткөн чарбаларга, дейкан чарбалар биринчи очередь асыл тукум багытындагыларга, экинчи үйрөн чарбаларга, үчүнчү кооперативтерге деп престиж кылып, былтыркы жылы жер неме кылып кетпесин деп Каракочкордон ошо бере баштаганбыз. Кесиптешим айтып кеткендей, ушул Каракочкор айылынын экөөбүз делегат болуп шайланганбыз. Бириммен фамилиям Жусупов. Негизинен мен айта турган нерсени шеригим айтып кетти, дагы кайталап коюшка туура келип турат. Мынабу фермерное хозяйство, крестьянское хозяйство уюшулган убакта мен зам өкмөт болчумун. Мына ушул жерде. Ушул сүйлөп аткан фермерное хозяйствонун жетекчилери, крестьянское хозяйствонун жетекчилери устаптарын окуган бардыгында. Ошондо ушул уставында жазылган. Мен элге арзан баада сүт берем, айран берем, кымыз берем деп уставында жазылган бирин аткарган жок. Мына азыр аз айтып койду анау менин кесиптешим. Кээ биринде 100 гектар жер бар. Кечегинде курултайда мен айыл чарба министрине кат жолдодум. Ушол боюнча жайыт боюнча мына жакшы айтып кеттиңиздер. Буларды кайта караш керек дагы, тактап туруп жеринин бардыгын алыш керек. Азыр мисалы үчүн ар бир адам фермерное хозяйство, ар бир адам крестьянское хозяйство. Себеп дегенде мурун булар түзгөндө 5тен бээси, 4төн уyu, 15 кою болсо түзүп алган. Жердин бәрін ейлеп. Мына ошол устаптан нерсенин бирин да аткарган жок. Эми жолдош прокурор сиз жаңы келипсиз. Ушул маселени биз дагы козгойбуз, как делегат катары. Себеби барганда биз ошол маселени койгонбуз. Мына жер адиси отурат, өкмөт отурат. Ушуларга дагы маселени мен айтканмын.
дагы муну козгошко туура келип турат. Ошо жерлерди алыш керек. Себеби тоок чыгара албай атат элдер. Тооктордун бутун сындырат. Кой мал чыкса апарып камайт. Жататы бүттү элди. Мына министр өзү дагы заңына тапшырма берген. Бизге азыр жетелек болса керек. Кайта карап чыгыш керек. Бардығын қайта сіз айтқан сөзді айтып қайтарыш керек өкіметке деген. Мен сұранып кетерім ошоны атқарыш керек. Мына оштан келген представитель отырат. Мына азыр айыл чарба департаментіне сөйлегендер бізше. Себеп дегенде мынау Закир Кылайчтан былтыркы чогулушта да ушул маселени көтөргөн. Ушул мынау дыйкан чарба болгондор эч кандай пайдасы жок. Жерди işletip келишет. Мына былтыркы 309 токтомдун негизинде айыл чарба департаментине мына 10 гектар 20 гектарланган жерлер өттү. Мына биз 15 сотиктен 17 сотиктен элдер бөлүп алып акцион аркылуу сатып алдык. Мына тегип аткан жерди баарын азыр департамент алып койду. Эмне үчүн ошол айыл чарба дыйкан чарбалардын ишмердүүлүгүн карабайт. Азыр айыл чарба департаменти тургундагы болду биз карайбыз деп. Айыл чарба департаменти качан результат болот, ошого биз жооп бере койсоң жакшы болот. Сиздер качан карап күтөсүздөр? Былтыркы карай бергендер быйыл деле карайбыз деп атасыздар да, азырчы маселенчи? Саламатсыздарбы? Урматтуу Карагочкор туугандар. Бул 309 токтом былтыр чыкты. Январь айынан өзү негизи январдын 1-ден баштап өкмөттүн макулдугу менен бере башташыбыз керек. Былтыркы ачыгын айтайын, былтыркы жылы ошол эртерээк бергенибиздин себеби биз Карагочкордон 10 гектар туган жер быйылкыга демеге коюлган экен. Ошол Тургунбек дыйкан чарбасына макулдашуу менен айыл өкмөтү ошол жерде элдер турат, айыл башчылар да турат. Элдерге ошол Тургунбек дыйкан кооперативдин башчысына ошол мүчөлөрүн өздөрү иштеп аткандарды мүчө кылып туруп 10 гектар жер берди. Себеби ал демеге ошол убакта 10 тонна сиздерге бүздүк эгүү үчүн буудай келген болчу. Ошону чечүү максатында bir 10 гектар жерди бердик. Ал эми калган жерлер демеге боюнча аукционго сиздерге келишим боюнча 25-жылдарга чейин түзүлүп калган экен, сиздерге берилип калган экен мурунку жерлер. Ал бизге өткөн жок. Өткөн жерлердин бардыгын тактап коюп койдук. Эртең айыл өкмөтүнө аукцион кое турган болсо, кошумча түрдө беребиз. Муну биз айттык. Буну айтып атабыз, биринчи очурутта үйлөр чарбаларга, экинчисинде асыл тукум багындагы кооперативтерге, анан кооперативтерге, акырында дагы колунда жок демесин жардым демелерге дагы бериле деген мүмкүнчүлүк болгон, ушуларга дагы берели деп атабыз. Аукцион эртең качан коет, бардыгына эскертип чыгабыз, бере баштайбыз. Бизге 50% өткөн, 224 гектар 112 гектар бизге өткөн. Бирок 112 гектарды бизге быйылкы жылы өтө турган 50 гектардын эле тегерегинде. Себеби бурукулар 25-жылга чейин келишим менен сиздерге берилип кеткен экен. Будан туура чүрүңүздөр. Мен мына сөз эме суроо берейин дедим эле. Асфальт басканда 3 метр. Ушул убакка чейин бир ам яман оңдободу да. Же оңдоп кайтара асфальт басып бере бул киши. Бир ам бар эле, ушул убакка чейин качан суу баскан бир да яман оңдолду. Макталып туугандар айтышты, композитор. Турбу? Асфальттан басылды. Яман жаңы бас биринчи басылган айтып. Канча жыл басылган? Канча жыл басылган? 3 жыл басылган. Ошондо бир жыл барып койсоңуз болот да. Эми яма чыкты яма. Жара ырак болуп калды, Оңда басады, асфальт чыкса, асфальт менен басып берет. Ана мектептин берагындагысы бир жол болду. Жол көчүп түшөр экен, бир жол болду. Мен муну какшай берип жатам. Мында экенде өзү жолуңардын ошол жерден түшүп берген эмес чыгат өзү. Болгон. Өзүңөр баскансыңар да, эл баскан. Ошону карагансыздар да. Каракта тууракта алгансыз. Сууну куруш керек экен. Тынбай суу абада ошо. Ака, былтыр сизге мына чогулчуда дамир сыймарына какшалап бир километр барды. Мына ай башка. Мен ошону айтып атам сага. Мына берейин мен.
Birebirde barganda tal gereklerine de kırık koyuladı orada. Aynı takılar şunu da şeyle birbirine. Bir yol var. Tal gereklerine kırıklar da barganda gidiyor. Mesela ya atkoz çıkarmaysa atkoz. Ya atkoz sen o şeyde atkoz şey o şeyde. Çıkarsanlar olur mu? Bakın sen kazı belirsen toplu olmaz. Asfalt az görsek marşal olur. Gördüm ben, var gördüm. Ben ceza verelim o zaman. Burası bana yanında olmadı. Tal gereklerine kıyıdılar. Bir kazıma vereydi orada. Sındırıp koydu da aynı etmezler. Sıra vereyim de. Buna bak, mekteplerde 3 mektep var. Buna ayrıca çık. Karasaray'da 3 mektep. 3 mektep tatilelerin çoğuşu olur. Tatilelerin çoğuşunu bulmadı. Buna uçak konuda çıkanlar kanalını da. Ben bakacağım. Bu kişiler beni görmüyor. Görürler mi? Bunlar bir cevap var. Mektepler katışlarda sıragam nece kadardır. Buna can köşk mektebinde. Klas çetekleri... Bu vanda tuştan sonra elbette dedi. Bu durmaz. Alemi özünün görmüne mekteplerde kandı. Kulakta olur, başka jakta olur, çıkar. Uçak koyları gelip, şu balların görülecekse kuyruq tasirde olur. Çemecik ayaklarında. Bunlardan korkut. Bunun da bir koydu geldi. Şu okşağıdır bir uçak koylar 3 mektep kendine, 3 yolu batmaydı bu. Şunu layıkında başka bir şey. Şimdi ben gerek olsa özüm kaçacağım. Adamlar kaçışkanda şunlar kaçışmış gerek. Şimdi can döşten sıradım. Nece kadardır? Yok çakılsak da gelme o kadar dedi. Adım tanıdım şu kadar bunu. Can döşten kutlam da bektir maçın kılı ağlamalı. Batışmadın mı? Cavval da ayağlardan bakmak. Bize benim gezek bunu. Şimdi. Мен аты Чоқотов Еркінбек, Қарақошқар айылының тұрғынымын. Мен мына МЧС-тің өкіліне бір сұрауым бар. Сіз біздің районға жаңында жетекші болып келіпсіз, ішіңізге игілік. Ошо кооптуу жерлерде сиз өзүңүздүн немелериңиз менен специалисттериңиз менен барып жерине барып көргөнгө убактыңызды бөлөсүзбү же бөлбөйсүзбү? Биринчи суроо. Экинчиси, биз ушул мына Каракулжа дарыясынын жээгинде жашайбыз. Суулар баардыгы эле киркөдө да түшүп жатат. Мына мектептен түшсөңүз, Шамшир Исмаилов мектептен түшсөңүз, өзгөнтүктөр бизди ушулар дамба жасайт да. Ошол дамба толуп, үстүнө уже чыгып калды. Өзгөндү каналын алып келсе, биздин огородко жөнүнө барат. Уже жетип деле калды. Ал өзгөндүктөргө биздин огородко. Аккан жолдош бар. Мына азыр мына светтен бирөө жок бем соңдорда. Рөстөм барбы? Бар, мен бар. Мында болуп атат да. Жылда чоңуш болот, жылда эле мен ушу столга туруп чыгам да арттан. А болот деп коет. Мына биз деле карып карайт да. Биздики баягы 69-жылы барган стол бар. Анда кээ бир жерлерин баягыда аралап туруп, высокийин аралап туруп сак бергенде мынча чокойсуз. 1,5 километрге жакын жери калды да. Жылда айтып атам мына конкурска сиз катышып атасыз. Ошого биз эл катары мындай эме стол менен коюлганда бир жакшы болуп калат эле да. Илгерки ойдо сайларда стол боларчы. Жылы бузулуп бир бара болуп турат да. Ушуну бир карап койсоңуздар, мына областтан келген өкүл бар экен. Бир жардам берип коюңузчу, 1 километр асыран. Мен жолдор коюн, уруксат берсеңиздер. Эми мына келгенден бери бизде жалпы райондо 16 миңден көп стол бар да. Эми анын ичинен бир 50%га жетпеген алмашкан экен. Дагы 8 миңден жогору бар. Эми жыл сайын, жылдын ичинде эле 4-5 жолу ушу энергетика министрине кайрылабыз. Бүт жака эле кайрылып отурабыз. Себеби бизге жылына 220-230 эле столба келет экен да. Эми 200 столба деген бул райондун ичинде тамчы болуп калат экен да, көрүнбөй ачык айтканда. Мына өткөндө акыялыктарда келгенсиңер туурабы? 1 километр асфальт улап бериле айылдын өдө жагына чейин. Ал боюнча да жазып туруп катты жөнөттүк Минтранспорт. Жөнөттүк э, поездчи, кетти да кат. Губернаторго да жөнөткөнбүз, ыйгарып өкүлүнө дагы. Ошондой эле силер деле койгон ошо бизде мына 54 айыл бар. 54 айылдын 3 маселесин көтөрсөк эле 200 жакын
көйгөй маселе бар экен. Силерде айтылган, анын баарын биз жөнөткөнбүз. Бирок эми ошол планда киргизип атып, бактын четинен акын келет абыз. Эми буюрса сиз айткан ал деле эсте. Азыр ар бирөөңүздөр берден суроо талап кылып аткан бар, анын бар протокол өтүшүп атат. Ошол протоколду негизи тиешелүү мекемелерге берип туруп, ошо иш-чарабызга киргизип туруп, ошол боюнча иш алып барабыз. Менин мындай суроом бар да. Мынау Токой чарбасына жаңы жетекчи келип туруп, бир жолу сени таппадым мен. Ушко кеткен экенсиң. Эми мынау биздин айыл өзүнчө эле Токой болгон мынау сайчы. Эч ким эккен эмес. Азыр Садыр Нуружовичтин эмеси жашылдандыруу болуп атат. Ошол жерге бир түзүгүрөөк мындай бир силердин тил менен айтканда бир жакшыраак эгерден дайындабайсыңбы эми? Мына жерде мен ары бери өткөндө көрөм да кечкурун. Эчке караган адам жок. Кечке мал эми эшектер азайып калды, сүдүрөп аты болсо ат менен кыйып, көгүн дагы ураганда кыйып алып чыгып отунга неметип атышат. Мына ушу Карагачкор сарылап Аккаяда да болса участкасынан мен билбейм да кайсы участка. Мынау насос бар го, насос мына жерде. Сайга шагылга түшүп атышат. Мурунку начальник билет эле, орда бир нерсе айткан. Ана бул участкада ким иштейт билбейм. Мен сага баягы таап албадым да, ошон үчүн азыр айтайын деген ошол. Ошого бир мен өзүмчө кел десең да барайын. Анан бир ушу чакыртып жанагы эгерлерди. Бизде ким иштейт? Кандай иштейт? Анан кийин ушул жерде болгон болсо мен ошону өзүм көрөйүн, өзүмчө сап айтайын. Мына мен МЧСке суроо берейин. МЧС бала жабып кеткен. Мен мына Сарбулакта тургун болом, айдын башынан болом. Менин каштак күнөөдөшөйм. Бизге эч ким барбайт, заты барчы эмес, дагы барбайсыңар. Мен үйүмдүн үстүнөн кыян чөптө алдынан келгенде көнүп калгам, 60-ка чыктым. Үстүнө келген мени коркутуп атат азыр. Сен ушуну бир барып, экөөбүз барып көрөлү. Көрүп, ошол жерде каданка бар саласында бир мына чек беребиз деп атат, мына айлык мөлтөр акча кылып атат, качан берет, аны билбейм. Жылга берет. Sen varsan bir ошол бир биздеке жашап туралы үй салып gösteren sizge bara. Бирок баары мыйзамдаштуу болсо, чек берилишчү, коркунучу чыгыш үчүн бир арыз менен кайрылып коюңуз, ошону баары өз жол болот да. Мен азыр деле барам. Чындыгында өтө кооптуу жайда жашайт, туура айтып атат. Как раз сел түшөт, прямо ушунун үйүнө барып түшөт. Анан кийин муну кечегиде прокуратурада берилген, өкмөттөн берилген. Бул боюнча биз немени чыгарганбыз, булардын немеси бар. Азыр мына бизде айтпадыкпы? Кен пландан немелер келселер, биринчи очередь мына ушу кооптуу жайда отургандарга жер беребиз. Мен жеңишти бар, өзүнөн чакырып келгенге боранып айттым. Кудай кааласа мына бир ай 15 күннөн бүтсөлөр жер беребиз буларга. Агай балдар ушулар болсо, мына кооптуу жерде жашагандар жанагы коркунучу чыгып, сууда алып, жер чек алып, бирок үйүңөрдү бошотпой чыккандарга мынагу 109-чу баягы токтом эмес сыяктуу эле сиздерге дагы мыйзам чегинде чара көрүлөт. Эгерде жер чегин алып, өкмөттөн сууда алып, бирок үйүңүздү бошотпой жатсаңыздар, буга сот берилип, ошо сиздердин ишиңиздерди каралат. Ошон үчүн көчөнү жарыктандыруу күйбөй алган, анан элес өзү баягы жесерге тийген жыгачтарды кыйганда кабель үзүлүп түшкөн, 2 жылдан бери кабель жатат жерде. Өтө жерди үзүп жакайрап калдына кетирип коюп иши болгон жок го ушул боюнча. Анан ал Карагачкордо байланыш бөлүнүп поштадан баштап эшикке чейин жолдо свет күйбөй жарыктанды. Devonun balansına caylaşıyor. Yok, bu bizge karayken ötönde bayağı kıyıp atıp, siz atkanlar demesini yüzüp ketipti.
Al boyunca ben reske ayrıldım. Benim gelip oldu. O şu an koştuğum bunlar sizin demenizde ders verip çıkıyor. Bana aytılgan evi bar kılavuzda kıladı. Devam ettiğinden başlap bayramlar. Ben de aldım tanışlarını aldım. Толтыруу боюнча эки гана район чыкты. Бул бири Ноокат району, экинчи Каракулжа району. Бул кишинин дагы эмгегин сөзсүз айтып коюшум керек. Арыздаттануулардын саны боюнча дагы мурдагы жылдарга салыштырмалуу ушул арыздаттануулар дагы облуска Кыргыз өкмөтүнө барган арыздардын да саны бир топ кыскара баштады. Себеби бул ошол райондук кызматтардын Дамир Садырбековичтин командасынын жерлерде ошол айрым жергиликтүү маанидеги маселелерди өз мезгилинде кабар алып чечип аткандыгынан бул кабар берет. Gelip ушундай жакшынакай биздер менен жолугуп ушундай катышып бергениңизге сизге Каракочкор район өкмөтүнүн атынан жана аппараттын атынан ыраазычылык билдиребиз. Чоң рахмат. Урматтуу Каракочкор районунун тургундары, мына биз жылдын жыйынтыгында быйылкы жылдын эсебинен мага эң жардам берип кызмат көрсөткөн өзүбүздүн атуулдарга мен кичинекей ардак грамоталар бар, ошону тапшырып турган уруксат этиңиз. Каракочкор район өкмөтүнүн социалдык экономикалык өнүгүүсүнө кошкон салымы, чарбалык жана коомдук иштерге активдүү катышкан төмөндөгү атуулдар айыл өкмөтүнүн ардак грамотасы менен сыйлансын. Орозова Фазилат, Каракочкор айылынын тургуну, жеке чарба башчысы. Маткеримова Карияга. Маткеримова Карияга, Каракочкор айылынын тургуну, жеке ишкер. Кайтөреева Гүлмира, Каракочкор айылындагы номер 16 үй-бүлөлүк дарыгерлик тобунун жетекчиси. Кайыпкулова Раиса, Амир Акулов атындагы орто мектебинин директору. Биканбаев Кубанычбек, Исмаилов орто мектебинин дене тарбия мугалими. Ташиев Эдилбек, Сарыбулак айылынын тургуну, фермер. Өмүрзаков Алазбек, Сарыбулак айылынын тургуну, жеке ишкер. Исраилов Бектемир, Сарыбулак айылынын тургуну, жеке ишкер. Жунусов Айдарбек, Акый айылынын тургуну, жеке ишкер. Абыл Авазбек, Японияда иштейт. Ошол айылда бир көчөгө чалып койгон. Темирбаев Бактыбек, Акый айылынын тургуну, жеке чарба башчысы. Абиев Мыктыбек, Акый айылынын тургуну, механизатор, жеке ишкер. Урматтуу туугандар, эми сыйлыктарыңыздар кут болсун. Мына бүгүн жакшы 2,5 сааттан бери талкуу болуп атат. Экинчисинен Асылзат айылында 8 март байрамыңыздар менен чын жүрөктөн куттуктайм. Ден соолуктуу болуңуздар, аман болуңуздар, чоңойтуп аткан балдар, кыздар, неберелерди урматсыз көрүңүздөр. Катышканыңыздарга чоң рахмат. Эми өзүңүздөр көрүп атасыз, мына келгениме 1,5 жыл болду. Сарыбулактын деле айтып аткан жагы, өзүм деле бардым, жаңы начальник МЧС-мен деле бардык, көрдүк, анын баарын жаздык. Көрсөттүк, капитальный строительство болуп, киргизип берди, аварийный восстановительный болуп деп буюрса иштиман жылдыра салдык. Былтыр 383 миллион инвестиция болсо, буюрса ошону 1 миллиард сомго жакын көтөрөйүн деп атабыз районгочу. Буюрса мына 10 километр жол түшөт, 4 мектеп салынат. Ошондой эле Борборуска, Каракулжага 300 орындык оорукана салынат, жаңы заманбап.
буюрса баарыбызга биргелешип жакшы жашоого, өнүүгө чогуу барайлык. Ошону айтып коеюн дегенде, бу жерден салымыбыздар деле кандай жетекчилер айыл өкмөтү иштесе айда элдин да салымы чоң. Ошо Каракулчанын көрсөткүчтөрү боюнча. Ошон үчүн катышканыңыздарга чоң рахмат. Буюрса биргелешип дагы көп жакшылыктарга жетелик, ийгиликтерге коштоп жүрсүн бизде. Рахмат.